Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullohi wa barakatuh. Kırgızstanlıklar, mekendештерим. Men бүгүн силерге айтаар деген Баткен тууралуу. Баткен бул өтө көйгөйлүү, өтө жүрөктү өйүтөт да, любой кыргыз адамдын жүрөгүн өйүтөт. Ушул тууралуу бир эки сөздөрдү айтып кетсем. Баткенде бир жыл мурун кудду ушундай эле тажик тараптан чабуул болгон. Бир жыл мурун. Анда 5 военный застава, 13 bin adam эвакуацияга качып чыккан. 189 адам жабыркаган. 136 үйлөр өрттөнгөн. Былтыркысын айттым мен. Анын ичинде мектептер, магазиндер, социальный объекттер да болгон. Эң жаманы былтыр 36 адам өлгөн. Bir жылдан кийин эле быйыл 2022 жылы тажик тараптан дагы чабуул болду. 13-13 эле башталган. 14-15-16 сентябрь күнү тажик тараптан дагы чабуул болуп, эртеменги саат 6-7 кээ жерлерде 8 деп айтылат. Эми ишти баштап наркотиксин баштаганда дагы чабуул болот. Анда 140 bin адам өз үйлөрүн таштап качканга мажбур болушат. 198 адам жаракат алат. 15 объект, 9 имарат, 323 сарай, 171 чарбалык курулуштар, 1 автомобильный көпүрө, 26 автоунаа, бул учурда 613 үй өрттү. Мен өзүм жеке изилдеген жокмун, Азаттыктан берген кабардан мен таянып ошону айтып атам. Эң жаманы курбан болгон адамдардын саны 62-ге жетти. Биз эмне кылабыз? Урушту токтотобуз, келишимге барабыз, сүйлөшөбүз. Вообще-то биз өзү сотко, жогорку баражада мировой сотко беребизби? Же ушинтип эле кала беребизби? Алар вообще-то бул мир бизге эле керектей да. Алардын муфтиси, блогерлери, грамотныйлары, ученыйлары, авторитеттери, лидерлери бири да туура эмес кылып атасыңар деп өз элин тынчтыкка чакырган жок. Субханалла Тааладан коркушпайбы дейм да. Урдап тоноо арам экенин жоктугун айтып коюшпайбы дейм да. Эми эмне кылабыз? Ушундай болуп кетти. Ушундай кыйынчылык болду. Башка өтө кыйын иш түштү. Эмне кылышыбыз керек? Мен өзү бул жерге ошол бир жакшы бир ойду айтайын деп айтып атам да. Эгер колдоп берсеңер, колдоо тапса, эгер чоңдор да ушул нерсени макул көрө турган болсо, ошол нерсе азыр моментта, азыр как раз курулуш иштери жүрүп атат. Ошол курулуш иштерде өтө коопсуздуу деген жерлер, үйлөрдү жер астындагы хотторду куруп кетсек. Себеби азыр үйлөр талканды кайра сүрүлөт, кайра мындай тегизелип сүрүлөт. Ошондо оңойда трактор менен казып алып эле жер астындагы хотторду кошо курсак жакшы болот эле. Адамдарды алып чыгып кеткенге дагы өтө ыңгайлуу болот. Бул нерсе дагы болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Кийин дагы болуп кетсе, Кудай сактасын го, болуп кетсе бирок өтө ыңгайлуу болмок да. Алып чыгып кетип, кийин ошол чабуул коюш дагы өтө ыңгайлуу болмок. Мен ушуну айтайын дедим. Эми акелерди, үкелерди, досторумду, бүткүл ыймандуу, такыба адамдарды ошол жака чакырат элем да. Айрыкча мен дааватчыларды, акелер, үкелер, ыймандуулар, бул дааватты ошол Баткенге кылсыңар. 3 күнгө, 15 күнгө, 40 күнгө, 4 айга ошака берсек, жер астында жол курганга биз дагы ошол жерге салымыбызды коссок. Такыба адамдар, силердин дубаңарга, силердин ошол жерде гаш кылып айланганыңарда, ошол жерде гам кылганыңарга өтө керек.
мен силерди ошол нерсеге чакырат элем. Ушул нерсени кылсак өтө сонун болмок. Мен блогер эмесмин. Мен жөн эле ушул кыргыз элинин кыйналып атканын көрүп, өзүмдүн жеке оюмду айтканга туура келди. Ушул нерсени бүткүл кыргыз элимге таркатып койгула сураныч силерден. Бардык давлатчыларды ошол жака мен чакырат элем. Катталып койсоңор, анча-мынча ушундай сөздөрдү, ушундай нерселерди канчалык катталсаңар ошончолук мага рух берип, ошондой нерсеге чыгарганга өтө мага жазбам көтөрүлөт эле. Өзү Аллах Таала бардыгыбызга күч кубат берсин, ыйман ынсап берсин. Дуаларыбызды кабыл кылган болсун. Кылган ибадаттарыбызды бардыгын Аллах Таала кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.